Укмуштууда үйлөр, кымбат баалуу унаалар. Бул байлардын колунда жөнөкөй адамдардын түшүнө кирбеген нерселер бар эле. Бирок биз төмөндө айта тургандардын ар бири кайсы бир учурда алтын ордолорунан баш тартып, жөнөкөй элге кызмат кылууну чечкен адамдар. Белгилүү миллиардер жана миллионерлерди мындай чечимдерге эмне түрткөн? Алардын үй бүлөлөрү буга кандай караган? Биз өз байлыгынан баш тарткан дүйнөдөгү 7 адам тууралуу сөз кылабыз. Алардын биринчиси Чарльз Фини. Бул адам Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Джерси деген жеринен чыккан. Өз байлыгын аэропорттордогу дүйнөгө белгилүү duty free дүкөндөрүн ачуу менен топтогон. Ал өзүнүн жөнөкөйлүгү менен айырмаланып, байлыгын болушунча көрсөтпөгөнгө аракет кылып, кайрымдуулукка жумшаган суммаларды да ачык жарыялачу эмес. 1990-жылдары аталган дүкөндөрдү сатып, Atlantic Philanthropies кайрымдуулук фондуна өткөрүп берген акцияларынын баасы 1 миллиард 600 миллион долларды түзгөн. Бул фонд азыркыга чейин окумуштууларды, медиктерди, мугалим жана кары-картаңдар менен бирге таланттуу студенттерди колдоп келет. Бүгүнкү күндө Финиде 2 миллион доллардай байлыгы бар. Анын айтымында бул каражаттар ага көп убакытка чейин жетет. Миллионердин автоунаасы жок. Ал кадимки коомдук транспортто жүрүп, жубайы менен Калифорнияда ижарага алган үйүндө жашап келишет. Экинчи миллионер Карл Рабедер. Бул киши Австрияда бай эмес үй бүлөдө төрөлүп, эрте иштей баштаган. Ал байлыктын бардык түрүнө, кымбат автоунаалар, кооз үйлөргө ээ болуп, жалпы каражаты 4 миллион 700 миң долларды түзүп турган. Бирок булардын бардыгын ал чоң байлык деп эсептебей, анын укмуштуу жашоосунда нукуралык жок деп билген. Кадимки буюм-тайымдардын кулу болуп калганын, аларды өзү эч качан каалабаганын жана муктаж деле болбогонун билдирген. Буга байланыштуу өзүнүн 3500 чарчы метр болгон тоодогу ордосунан айылдагы жөнөкөй жыгач тамга көчүп барган. Анын каражаттары өзү түптөгөн борбордук жана түштүк Америкадагы кайрымдуулук фонддоруна жумшалып, муктаж адамдарга жардам көрсөтүү максаты коюлган. Бүгүнкү күндө 58 жаштагы Рабедер аялы таштап кеткенине карабай, өзүн бактылуу сезгенин айтат. Ошондой эле өзүнүн жашоо образын башкаларга таңуулабай турганын айтып, ар ким өзүнүн жүрөгүн угуш керек деп эсептейт. Америка Кошмо Штаттарынын түштүгүнүн жашоочусу 30 жашка толо элек кезде эле миллионер болууга жетишкен. Ал Morris Dis деп аталган маркетинг компаниясын негиздеп, мындай бийиктерди багынткан. Бирок өзүнүн эмгегинин жемишин көрүп, андан рахат алуунун ордуна колунда бар бардык нерсесин сатып, өз максатын издөөгө жөнөгөн. Анын айтымында мындай кадамдарга үй бүлөсүн сактап калуу үчүн барган. Анткени анын жубайы күйөөсүн жоготуп жатам деп эсептеген. Бул үй бүлө Жоржияда диний чөйрөдө жашап жүргөндө, жакырлар үчүн пайызсыз турак жай куруу идеясы пайда болгон. Мындай идея Habitat for Humanity деген эл аралык уюмга айланып, андан бери дүйнөнүн 93 мамлекетинде 300 миңден ашык үйдү курууга жетишти. Фуллер 2009-жылдын февралында 74 жаш курагында кайтыш болгон. Николас Берггрюен. Бул адам искусствонун белгилүү коллекционери жана Германиядагы көркөм музейинин негиздөөчүсүнүн бай үй бүлөсүндө төрөлгөн. Никте люкс автоунаалар, көп кабаттуу хан сарайлар, жеке учактары жана дүйнөдөгү белгилүү сүрөтчүлөрдүн баалуу картиналары болуп, аны менен бирге 3 миллиард доллардай байлыгы бар эле. Бирок 39 жашында Николас дээрлик мунун бардыгын сатып түгөтүп, дүйнөнү өзгөрткөн түрдүү долбоорлорго инвестицияларды кыла баштайт. Ал Түркияда шамал энергетикасын өнүктүрүп, Австралияда айыл чарбасын көтөрүп, дүйнөнүн эң жакыр мегаполистерин реконструкциялаганга жардам берип келет. Бүгүнкү күндө бул 59 жаштагы адамдын үй бүлөсү жок, жеке компаниялары жана милдеттери да жок. Анын чемоданында анчалык кымбат эмес 1-2 костюму, көйнөк жана шымдар эле бар. Дүйнөнүн бир мейманканасынан экинчисине көчүп жүрүп, жаңы идеяларды издөө менен аларга каражат жумшоону ишке ашырып жүрөт. Анын айтымында мындан ары да дүйнөлүк масштабтуу көйгөйлөрдү чече турган чоң долбоорлорду колдоону уланта берет. Лю Цинчун. Бир нече жыл мурун бул адам болуп көрбөгөндөй бай болгон. 40 жашка толо элек мезгилде эле ал Кытайдын текстиль өндүргөн ири заводунда чоң кызматта отурган. Анын өзүнүн акциялары, кымбат виллалары, алардан кем калбаган унаалары болгон. Бирок күндөрдүн биринде мейманканада отуруп, мурунку коноктун унутуп кеткен динге байланыштуу китебин окуп калып, дүйнө таанымы өзгөрүп, башка адамга айланган. Лю Цинчун колундагы бардыгын сатып, тоого чыгып кетип 2 жыл убакытты жалгыз өткөргөн.
Присцилла Буллит Коллинс. Бул адам тууралуу качандыр бир уктуңар беле. Укпасаңар ага себептер да бар. АКШнын Сиэтл жергесинен чыккан филантроп 2003-жылы 82 жашында кайтыш болгон. Ал өзүнүн 100 миллион доллардай байлыгын айлана чөйрөнү коргоо, билим берүү, искусство жана жакырлар үчүн үйлөрдү куруу максатына жумшап калтырып кеткен. Бирок анын бир шарты бар эле. Мунун бардыгы анын атынан экендиги билинбеши керек болчу. Кызыгы бул адам эски сары автоунаасын айдап, кичинекей бир батирде баш калкалап келген. Дүйнөгө белгилүү индиялык DR International компаниясы пластмасса өндүрөт. Анын негиздөөчүсү Барнавал Доши 600 миллион доллар байлыкты топтоого жетишип, аны пластик падышасы деп атап калышкан. Бирок ал киши дайым жөнөкөй, байлыксыз жашоого умтулганын жада калса жакындарынан жашырып келген. 2012-жылы бизнести таштоого аракет кылганда, жакындары ал чечимден араң баш тарттырышкан. Бирок арадан 3 жыл убакыт өткөндөн кийин ал эл алдына күтүлбөгөн сөздөр менен чыккан. Миллионер өз байлыктарын Индиянын диний эски мектеби көзөмөлдөгөн кайрымдуулук фонддоруна өткөрүп берген. Диний көз карашка басым жасап өзгөргөн Доши бир да курт кумурскага зыяны тийбеши үчүн өмүр бою жылаңайлак бут кийимсиз жүрүүнү чечкен. Мына ушундай достор, кызыктуу окуяларды биздин каналдан калтырбай көрүп турабыз. Коңгуроону да басууну унутпаңыздар.